мен сизден кеңеш сурайын дедим эле. Менин турмушка чыкканыма 14 жыл болду. 4 уулум бар. Үйдүн кичинесибиз. Кайненем өтүп кеткен 10 жыл мурун. Кайнатам бар. Үйдүн түйшүгүнөн кайнатамдын, жолдошумдун ичкенинен катуу чарчадым. Кайнатамдын соогунунөн мас күнү көп. Ичсе эле мага асылат. Ар кимге телейт дейт. Көчөгө чыгып келиним бузулуп кеткен деп жамандап келет. Баласына мени шыкайт. Алды ичип келип атасынын сөзүнө ишенип мени эзет. Агоротторду балдарым менен бүтүрөм. Жолдошум колунда тийгизбейт. Кайнатам кичине каралашып коет. Каралашып коет дагы ичкени кетет. Ичип келип мен кылдым бүт ишти деп мага сүйлөнүп сөгүнөт. Ушундай абалдан чарчадым, кетип калгым келет. Ата-энемди кыжаалат кылгым келбейт, бирок атам да апам да гепатит Д менен оорушат дейт. Ошого аларды аяганыман эле чыдап жатам. Мурун жолдошум иштеп үйгө карамдуу, күйүмдүү эле. Азыр аракка өтө берилип кеткен. Үйдө ок аташ барбы? Балдарымдын кийими бүтүнбү деп деле камарап койбойт. Ар кимдин ишин кылып арак ичип келип калат. Өзүм 4 балама пособие алам. Андан тышкары элдин кийимдерин оңдоп, төшөк тигип, пакта салып, каптап акча алам. Балдарыма төшөк кабып, акча топтоп мектепке кийим кылып бердим. Катуу чарчадым, жашоонун кызыгы жок болуп баратат. Эмне кылышты билбей калдым. Жолдошумду бир туугандары дааватка да чыгарышты 3 жолу 3 күндөн, бирок болбоду. Аракештигин таштабады дейт да аракты. Лечение да кылышты, болбоду дейт. Мүмкүн болсо ошол азыр умрада дагы мындай шартка жараша күндөрү көп болуп бөлүнгөн нерселер бар. Көбүрөөк, мисалы 15 күндөн көп, 20 күн, 25 күн болсо, атайын туугандар акча чогултуп күйөөңүздү умрага жөнөтсө, ошол жерден бул 20 күн деле аз эмес. 40 күн болсо жакшы болот эле. Толук каны тазарып, дили агарып, ошол жерлердин таасири чоң болот, аябай. Жакшы бир умра башчы менен жөнөтсө, ошол жерден жакшы бир сабактарды кылып, жакшы ибадаттарды аткарып, ажеп эмес иншалла. Аллахым каалап арагын таштап койсо кандай жакшы. Мурун ичкиликке берилгенге чейин күйүмдүү деп айтып атасыз. Азыр эч ичкиликтен башка менен иши жок экен. Ошол умрага жөнөтүүгө аракет кылышсын. Анан такай көзөмөлдө кичине ошо чөйрөсүн өзгөрткөнгө, жашоого кайрадан кайтып келүүгө туугандар аракет кылып турсын. Сиз дагы намазыңызды калтырбай көп-көп дуа кылыңыз. Эми балдарыңыз бар экен, кетип калбаңыз эми жаман адамга теңелип. Эртең оңолуп калар иншалла. Жакшылыгын күтүп туралы. Анан ушинтип аялдарыбызды кор кылып, бала чаканын кийим кечегине чейин ушинтип аялдарды үйдөн дагы, сырттан дагы ушундай бир оор акыбалга кириптер кылуу бул жигиттик иш эмес, мырзалар. Кичине жигиттигибизден кайтпайлы, кичине эмес, негизи эле жигиттиктен кайтпай, эр жигиттик ар намысты сатпай, үй бүлөнүн астында, мекендин астында, үммөттүн астында эркектик милдетти өтөшүбүз керек, мусулмандык милдетти.